Саламатсыздарбы мекендештер. Бүгін 18 январь 2024 жыл. Новосибирск шаарында кардарыбыз чындыгын айтканда жаңы жылдан алдың бизге заявка таштап, ошентип өз үйүнө ээ болду десем жаңылышпайм. Азыркы учурда биздин сделкабыз болуп атат. Дагы да болсо сиздер менен сделкабыздын толугу менен маалыматтар менен бөлүшөбүз. Ошондуктан эгерде сиздердин да ой пикириңиздер, ниеттериңиздер, максаттарыңыздар болгон болсо, анда KG недвижимостьтун адистери дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Урматтуу туугандар, мына уже биздин сделкабыз аягына чыкты десем жаңылышпайм. Салтанатчыны чын жүрөктөн куттуктайбыз. Салтанатчы ак босогуңуз берекелүү болсун. Ошол үйдө той топурларды өткөзүп, ар дайым ошол күлүп жайнап жүрө бериңиз деп үмүттөнөбүз. Жалпы KG недвижимосттун адистери сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Машалла, Алла разы болсун. Эми болгондо биз Самара менен биринчи Самара ошол чыкканда, мен YouTube'дан көрүп, Instagram'дан көрүп Самарага кайрылганбыз. Самарага кайрылганда Самара айткан, ушундай болду, мен өзүм алдым, короче, алып бере алам депчи. Бирок региондорго жок деген да ошол убактачы. Ошондон бери Самаранын артынан карап отургам мен эмеден ушундай. Бирок толук ишенич болгондо Самарага алып бере алат го дегенчи. Ошо Самарага да Алла разы болсун, эки дүйнөлүк бакыт, ошол ар бир ишинде Аллахтын жар болсун. Чоң рахмат. Буйруса сиздер менен дагы ачкыч алганда толугу менен обзор менен бөлүшөбүз, урматтуу туугандар. KG недвижимосттун балдары, кыздары баарыңыздардан Алла разы болсун. Ошонун арасында биринчи эле Мухаммад, Алла разы болсун. Машалла, кандай дейбиз, Алла разы болсун. Биринчиден үй бүлөлүк бакыт, ар бир кылган ишиңерден Аллахым разы болсун. Ушул кылган иштердин баарыны иншалла Аллахтын ыраазылыгы үчүн кыргыздарга, ошол Россияда жүргөн кыргыздардын баарына кызмат кылсаңар, баары ыраазы болсун. Бул эл үчүн эмес, Алла үчүн болсун да биринчиден. Анан элге кызмат кылган жигиттерден болду. Ошонун катарын толуктап, кыргыздын сыймыктанган жигиттеринен калганы бул Роза кызыбызга дагы, Роза сиздердин Алла разы болсун. Ар бир акыбалда жок дебестен звонить эткен маалда экөөңүздөр тең турдуңуздар, күнү болобу звонить этип турдум. Азыр Кудайга шүгүр алдык, буйруса эми эртең калганын күбө чабганда дагы тийгиз. Жок, сизде азыр ушул немеге чейин кандай сезимдер болду? Кыйынчылыктар болду, кандай акыл насааттар болду дегендей. Анткени биздин кардарлар көбүнчөсү суроо берет да. Эмнеге эле бардык кардарларыңар только жакшы жакты айтат, жаман жакты да эстетип койбойт дейт да. Эми жакшы жагы да болот, жаман жагы да болот. Бул үй алыш мындайча айтканда өтө бат эмес, сабыр болуш керек. Ооба, кичине кыйынчылыктар болот. Кыйынчылыктын артына чындыгында бакыт бар деген сөз бекерден айтылган эмес. Ошо кандай дейсиз? Ооба, кандай? Биринчи эле мен ушул намаз окуп, Аллага кайрылдым. Ушу ипотека алганга. Ошол күндөн баштап эле жүрөгүмдү Аллахым силерге салды да. Эми бул жерден болду, башка ушул улуттагыларчы. Орустардан деле албайсыңбы, ушинтпейсиңби деген өзүнөн эле кыргыздардан болду. Бирок негедир жүрөгүм ушул жагынычта эмес го. Силер жакка тартып турду ошол. Бирок эч кандай жүрөктө дүпөйүл болгон жок, эч кандай сомнение болгон жок. Баарыны болот дедим да, Аллахтан баары болот. Анан кыйынчылык деле болгон жок. Болгон аз бир аз ушул азыркы убакыт болду да. А так жакшы эле баары жакшы болду. Эми элдер болот экен, бирок ишенсе болот да, себеп дегенде мен өзүмө деле ошол иштеген жерден жумуштан буларга ишенбе, такыр кач деген адамдар болду. Ошол убакта Мухаммадка кайрылып турдум. Анан эч кандай күмөнсүз эле кайрылып иштесек болот. Чынар эжеме терең ыраазычылык билдирем. Чынар эже ошол биздин ачылгандан бери ушул убакка чейин ошо биз менен кызматта мамиледе мындайча айтканда өзүмдүн бир туугандай эле эжем болуп, ар бирге маалыматтарды бөлүшүп турат. Ошон үчүн Чынар эжеге деле терең ыраазычылык берем. Эжекем, бар болуңуз, бактылуу болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кутман күнүңүздөр менен. Мынакей биз бүгүн аябай кубанычтуу күндө отурабыз. Ушул сиңдим ушул Мухаммед мырзанын недвижимосттун үй алып отурат. Ушул жерде бүгүн мынакей азыр сделкасы бүттү. Буюрса бир-эки күндө ачкычын алабыз. Анан эң эле биринчи Аллахка чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Пайгамбар алейхиссаламга саламдаттар, салаваттар болсун. Ошол менен бирге ушул KG недвижимосттун ишкерлерине, Самара айымга аябай чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Мухаммед
мырзага, Роза кечээ аз эле убакытта ушул жерге келип аябай чоң иштерди бүтүрүп атат. Мухаммед болсо бул жерде өзүнүн ишин 100% жакшы билген, так билген мырза. Урматтуу мекендештер, өзүбүздө мындай ушундай сонун инсандар турганда мен ойлойт элем эч жакка кайрылбай эле ушул өзүбүздүн инсандарга келип өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү кармалып калыңыздар деп. Рахмат көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн. Эгерде сиздерден дагы ушундай ой пикириңиздер болгон болсо, анда KG недвижимостьтин адистери дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Урматтуу туугандар, Новосибирск шаарында биздин кеңсебиз бар. Ошондуктан биздин кеңселерге келип толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Урматтуу ага ини туугандар, Салтынатчы 6 баланын энеси. Карасаңыздар, 6 баланын энеси ушинтип аттанып, өз ниет максатына жетип аткандан кийин анда сиздерде да мүмкүнчүлүктөр бар.